Мына айтыңыздарчы, бизде мына Евразия экономикалык комиссиянын 2021 жылдын 16 июлунда отурум болгонда Евросоюзда ветеринардык препараттарды бирдиктүү рыногун түзүү маселеси каралган. Ошондо биз тараптан эмне үчүн өкүл катышкан эмес? Эми бул мыйзамды алып келип атасыздар. Өкүл катышкан, бизден Ким катышкан? 20 Катышкан эмес биздин маалымат боюнча. 21 январь күнү кабыл алынган ветеринардык дары-дармек каражаттарынын Евразиялык экономикалык биримдигинин аймагындагы эрежеси. Биз буга чейин 16 июлдагы 21 жылдагы отурумда эмне үчүн катышкан эмес? Бардыгына эле катышып келе атабыз биз. Андай болгон жок. Тактап коюң, азыр стенограмма жүрүп атат. Эгер ушул жерде жалган айта турган болсоңуз жооп бересиз. Өмүрбек Мырзович, буга чейин да канча ээптики болуп атты, биз онлайн катышып атабыз. Өзүбүз бияктан предупреждать этип туруп онлайн катышып атабыз. Буну тактайбыз. Азыр биздин маалымат боюнча катышкан эмессиңер ошол жерге. Мен кийинки суроом. Айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министри номер 147 буйругунун негизинде 17 майда Жалал Абад шаарында жана Сузак районунда ветеринардык дары-дармектерди көзөмөлдөө боюнча электрондук программалык камсыздоону пилоттук негизде сыноо өткөргөн. Туурабы? Туура. Мына ошонун жыйынтыгы кандай болду? Жыйынтыгы боюнча азыр республикалык деңгээлде жүргүзүлүп жатат иш-чаралар. Качан кабыл алынды? Өкмөттүн да токтому кабыл алынган электрондук көзөмөл боюнча. Азыр республикалык масштабта жүргүзүп атабыз бул иш-чараны. Азыр бул лицензия берилип баштаса, в рамках лицензирования ошонун негизинде дагы толук камтылат да бул дагы. Жок, пилоттук болуп киргенден кийин кандай жыйынтыгы бар? Азыр айта турган сөзүңүз барбы? Жыйынтыгы жакшы, ошол Мына ушул программаны жасоого Германиянын эл аралык кызматташуу коому канча каражат бөлгөн? Бөлүнгөн каражат боюнча бизде маалымат жок экен. Биз ошол именно пилоттук системаны иштеп чыгууда катышканбыз да. Кандай каражат бөлүнгөнү боюнча сиздерде кандай маалымат жок болот? Сиздер жасап атсаңыздар. Жок, ГИС тараптан иштелип чыккан болчу. Муну тактап бизге так жообун берейин. Жок, силер даярданып келбесеңер ошол пилоттук мына 17 майдагы 147 токтомдун негизинде ошол жасалган пилоттук Жалал Абад шаары менен Сузак районунда жасалган пилоттук неменин каражатын билбесеңиздер, сиздер эмне келдиңиздер? Кандай даярданып келдиңиздер анда? Канча каражат акча бөлүндү? Ошонго жооп бере албай атасыздарбы? Биз ал жактан иш алып барганда түздөн-түз ошол дары-дармектердин айлануусундагы системага катышканбыз. Ал бөлүнгөн каржы боюнча биз жооп. Ким жооп берет анда? Ал боюнча Министерство цифровизация ошол тарапта. Жок, пилоттук программа сиздерде жүрүп атат да бул. Биз как эксперт катары катышып атабыз ал тарапта. Түздөн-түз дары-дармектердин сатылышындагы системанын өзүндө. Канча каржы бөлүнүп атат ал тарапка боюнча менде маалымат жок. Данияр Эрмекович, буларда маалымат болбосо, маалымат бар адамды чакырбайлы. Эмне үчүн булар маалымат жок дейт? Канча каражат акча бөлүнгөнүн булар билбесе ким билет анда? Азыр тактап берем 3 мүнөттө. Суроо бериштин деле кажети болбой калды эми. Рахмат. Сиздер анда азмы жыйын бүткөнгө чейин берип койгула. Себеби депутат туура айтып атат. Мыйзам алып келгенден кийин баары жакка даяр болушуңар керек. Бериңиздер.